отмечается День молодежи, и сегодня мы... Жашар аталышындагы фестиваль коомдук иштерге жигердүү катышкан, чыгармачылык менен алектенген жана заманбап билимдерди өздөштүргөн жаштардын башын бириктирди. Алар мамлекеттин өнүгүүсүнө жаштардын салымын, келечек муундун туура багытын талкуулоо үчүн чогулду. Жаштар негизи эң биринчи деңгээлде өзүнүн ою болуш керек, менин оюмча. Себеп дегенде айта турган сөзү болгон адамдар сөзсүз түрдө мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошолор. Билимдүү болуш керек, анткени биз өлкөбүзгө пайдалуу болуш үчүн билимибиз бар болуш керек. Анан эң негизгиси өлкөбүздүн келечегине кайдыгер карабашыбыз керек. Өзүбүздүн болгон аракетибизди жумшап, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салымыбызды кошкубуз келет. Анын катарында мен өзүмдүн мисалымды айта кетсем, учурда биз элдин медиа сабаттуулугун жогорулатуу туурасындагы долбоорлорду алып барып ошол жаатта иш кылып жатабыз. Учурдагы мына фейктер, алдамчылар, боттор деген сыяктуу нерселердин бардыгын жеңил жана жалпак тилде ошо көпчүлүктүн катмарына жеткирип берүү үчүн иш кылып жаткан учурубуз. Фестивалда кыргыз жараны концепциясындагы жаштарга арналган багыттарда талкууланды. Максаты элдин биримдигин бекемдөө, маданий ар түрдүүлүктү сактоо, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу болуп саналат. Концепцияга ылайык кыргыз атуулу өз өлкөсү менен сыймыктанып, өнүгүүгө салым кошо турган шарттар түзүлүшү керек. Жаш тынчтык куруучулар клубтары бар биз республикабыздын көптөгөн аймактарында. Ошол жаш тынчтык куруучулар аркылуу биз кыргыз жаран идеясын бүгүнкү күнгө чейин ишке ашырып атабыз. Өзүңүздөр деле бүт социалдык тармактар аркылуу дагы биздин жарандарыбыздын көпчүлүгү көрүп атышат. Ошол жаштар аркылуу биз кыргыз жаран идеясын баягы элге жеткирүүнү көздөп атабыз. Өзүнүн этностук таанымына карабастан, өзүнүн регионалдык аймагына карабастан, өзүнүн диний баягы ишенимине карабастан элдин биримдигин бекемдөөнү көздөп атат. Албетте бул жерде жаштардын ролу абдан чоң. Соңку жылдарда жаштардын спорттогу, маданияттагы ийгиликтери даңазаланууда. Өлкө желегин желбиретип, билимге умтулуп жатышат. Бирок ошол эле учурда жаштарды терс жолго азгырган коркунучтар бар. Мамлекет башчысы өлкөнүн жаштарына кайрылуусунда дал ушул маселелерге да токтолгон. Коом турмушунда болуп жаткан оң өзгөрүүлөр менен катар тилекке каршы өсүп келе жаткан муундун жан дүйнөсүнө, аң сезимине терс таасир этүүчү чакырыктар бар экени жашыруун эмес. Мындай кырдаалда өсүп келаткан муундарды, балдарыбызды ар кандай деструктивдүү күчтөрдүн жана агымдардын терс таасиринен коргоо ар бирибиз үчүн эң актуалдуу милдет бойдон калууда. Жаштардын билим алуу, эне тилин билүү, жумушсуздук, арзан турак жай менен камсыздоо, миграция агымын азайтуу, салттуу эмес диний агымдардын таасиринен сактоо сыяктуу маселелери курч экени маалым. Мындай олуттуу көйгөйлөр мамлекеттин көңүл чордонунда. Кыргызстандын жалпы калкынын 35%-ын жаштар түзөт. Тагыраак айтканда 14-төн 35 жашка чейинки жарандардын саны 2 439 000 жетти. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.